закон элдерди кыйнабачы. 2019 жылдан тарта күчүнө кирген мыйзамдарга карата коомчулукта сын пикирлер жамгырдай жаап, айрымдары жамактатып ырырдап тамашага сала башташты. Буга чейин өлкөбүздө түкүрүк тууралуу мынчалык көп сөз болбосо керек эле. Кодекстерге киргизилген өзгөртүүлөргө нааразы болгон айрым эркулдар Жогорку Кеңештин имаратынын алдына келип түкүрүп кылган жоругу үчүн 5500 сом айыппул төлөөгө даяр экенин да билдиришти. 5500 сом. Штрафыңарды келип алып кеттилер. Ошентип алып түкүрүкчү баатыр атанып кетти. Бирок баарыбыз баатыр болбосок да, жыл жаңыргандан бери жаңы мыйзамдарга байланыштуу бир катар аракеттер түрдүү кептерге жем таштады. Кээ бир эксперттер борборубуз дүйнөдөгү кир шаарлардын катарына кошулганын айтып, айып пулдардын суммасын көтөрүү аргасыздан улам келип чыккан ыкма экенин белгилешти. Таза жашагыбыз келсе, албетте тазалык тууралуу мыйзамдарды сакташыбыз керек. Чечим туура деп ойлойм, бирок ушул айыппул болсо бир аз көбүрөөк деп эсептейм. Себеби дегенде бир азыркы орточо эсеп менен алганда Кыргызстандагы орточо айлыктын баасы бул 10 000 сом тегеретеси болуп турат. Бирок бир түкүрүк үчүн 5500 сом албетте абдан эле жогору баа. Бул эгер түкүрүк менен эле шаар же мамлекет таза шаарга же таза мамлекетке айланып кетсе, анда мүмкүн болчу. Бирок ал нерсе менен эле баардык нерсе жакшы жакка айланып кетпейт. Ошон үчүн бул бааны мамлекет, өкмөт бир карап кайрадан башынан бир 500 сом, 1000 сом тегеретесинде кабыл алыш керек. Биринчиден, экинчиден бул жерде эң чоң көйгөй азыр түкүргөн адамды кантип доказать этет. Бул абдан чоң көйгөй, себеби дегенде эч кандай камералар жок шаар боюнча. Ал эми кодекстеги жаңы өзгөртүүлөргө нааразы болгондор андагы айыппулдарга элдин орточо айлык акысы туура келбей турганын, коомчулук буга моралдык жактан да, материалдык жактан да даяр эмес болуп жатканын жөө келтиришет. Ошону менен бирге эле айрым тартип бузууларга коюлган суммалардагы айырмачылык өтө чоң. Маселен, коомдук жайларда заара ушаткандарга айыппулдун өлчөмү 1000 сом, ал эми бир түкүргөнгө 5500 сом коюлган. Андыктан кодекстер, мыйзамдар кабыл алынганга чейин коомчулукта кеңири талкууланыш керек эле. Бирок кабыл алынгандан кийин да калк арасында чеке жылытарлык түшүндүрүү иштери жүргөн жок. Айрым адистер жеке эле жарандар эмес, мыйзамдардын талаптарын аткарууга мамлекеттик органдарда даярданбаганын белгилешет. Эл арасында ар бир түкүргөн сайын айыппул төлөй беребизби деп түшүнбөгөндөр көп болуп жатпайбы? Германияда түкүргөн үй үчүн 50 евро төлөйт экен деп эле айыппул сала бербеш керек да. Биздеги айлык акынын өлчөмүн эске алыш керек болчу. Биздин жарандар бул жаңы мыйзамдын жоболорун кабыл алууга психологиялык жактан да даяр эмес болуп чыкты. Буга тиешелүү мамлекеттик органдар даярбы деген суроо туулат. Мыйзамды айыппулдарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары салат деп коюптур. Аларда аны аткара турган түзүмдөр барбы? Мыйзам талаптарын аткаруу мамлекеттик органдарда даярдаш керек болчу. Күчүнө киргенден кийин дал бастап калбай, алдын ала даярдык иштери жүрбөй, шашкан жагдайлар көп болуп калды. Муну менен катар ар кандай социалдык түйүндөрдө айыппулдардын көтөрүлгөнү коррупциянын күчөшүнө жол ачат деген пикирлер да желдей тарады. Бул депутаттар мына көп жерде өзлөрү үлгү болуш керек. Өкмөт өзлөрү үлгү болуш керек, бирок ага үлгү катары өзлөрү көрсөтө алышпайт. Анткени ушундай эле нерселерди мына карап көрсөңүздөр, Дастан Бекешев өзү жазып атат дагы, айра өзлөрү Жогорку Кеңештин ичинде туалетке кирип турсаң болмуштай болуп чыгасың дегендерди өзү личкаларына жазып атат. Анткени андай нерсе парламенттин ичинде өзлөрү күзгө болуп, өзлөрү көрсөтүш керек дагы. Жаңы мыйзамдардагы административдик жаза чектөө керек деп саналган жоруктардын тизмесиндеги айрым жоолор коомчулукта коюлган талаптар түзүлгөн шарттарга шайкешпи деген суроону жаратты. Айрыкча автоунаа токтотуучу жайлардын тартыштыгы, жолдордун тардыгы, таштанды таштоочу чакалардын аздыгы, тамеки тартуучу жерлерге белгилердин коюлбагандыгы сыяктуу маселелер көп көтөрүлүп жатат. Муну менен катар айыппулдар кандай салынып, аныкталуу жолдору толугу менен иштелип чыккан эмес. 313 берене боюнча биз ошол комиссиянын жобосун түзүп чыгышыбыз керек. Ошол түзүп чыктык, азыр өткөзүп бердик, күтүп жатабыз. Аныктоочу база, анан кийин коопсуздук шаар. Бул эми жалгыз биз мэрия тарабынан биз иштебейбиз. Бул мамлекеттик органдардын бир топ менен биргелешкен иштеген жумушу. Бул ички иштер министрлиги, бул биздин кадимкидей эле өкмөт, биздин кадимкидей эле жогорку кеңеш. Анан бул жалгыз эле мэриянын жоопкерчилиги, жалгыз эле мэриянын иши эмес да. Бул биргелешкен баягы шериктеш жумушубуз деп койсок, биргелеш жоопкерчилик.
Айрым укук коргоочулар жаңы өзгөртүүлөр коопсуз шаар долбоорунун алкагында техникалык база менен кошо ишке кириши керектигин билдиришти. Анткени кимдир бирөөнүн тартип бузгандыгын далилдөө жана милиция кызматкерлеринин да ишин так же так эмес иштеп жатканын көзөмөлдөөгө да шарт түзүшү кажет. Кайрат Кинжибаев, Калыс Акибаев, Нью ТВ.